Помидордон киреше тапкан Руслан Кадыралиев Талас областынын Көкдөбө айылында жашайт. Дыйкан аталган жашылчаны быйыл 1,5 гектар жерге айдаган. 15 күндөн бери түшүмүн терип пайдасын көрүүдө. Ар бир түбү 5-6 килограммга чейин мөмө берет. Бул өсүмдүк тикенишке ошо 10 жылдай болуп калды. Киреше жакшы эле асолго караганда. Бул Балберин деген сорт. Бизде Таласта ошо Балберин анан Илинда деген көп дейбиз да. Түшүмдүүлүгү берки помидорлордон жакшы чоң болот. Терген оңой. Сатылышы жакшы. Кургакчылык болгондо башта быйыл сал немерек. Көрүп турсаңыз, бираз жалбырактар кайрылып калды. Жылдагыдай эмес да. Дыйкандын айтымында 1 гектар жерден 40 тоннадан ашык помидор терип алууга мүмкүн. Баасы келишсе эле кирешеси жакшы болот. Учурда 1 килограммын 15 сомдон 20 сомго чейин сатууда. Бүгүнкүдө баа 20 сомдон сатып атабыз. Базардан ылдый деп. Өстөр терип 15 сомдон берип атабыз. Неге арзаныраак? Былтыр 20 сомдон өстөр терип алып атышкан, 25 сом болгон. Жакында башталат го дейм, ошко немеге ташыганда баа көтөрүлүш, базарга карата да. Жер жайнаган жашылча жакынкы айылдарга чейин тарайт. Жергиликтүү тургундар базарга барып убара болбой, жеринен өздөрү тандап терип кетишет. Келип терип аласың, каалаганыңды. Ойдогудай мына келин-кезектер бала чака терип алат. Өзү алып келет, көргөзөт. Кайра башта техникалар бар, кайра жетип коет, тараза тартып узатып жөнөтүп коет. Жаккан терип аласың, өзүңө кармап кана бирден. Белгилей кетсек, помидорду Талас областынын Айтматов жана Манас райондорунун тургундары көп айдашат. Акыркы жылдары дыйкандар аз жерден көп киреше табуу максатында сапаттуу сортторго басым кыла башташты. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.